Ассаламу алейкум, жалпы кыргызстандыктар, жалпы интернет колдонуучулар. Мен мындан бир аз убакыт мурда биздин адашым Турсунбай Бакир уулу ажикебиз Бүтүн Кыргызстан партиясыга бир өзүнүн ушундай бир билдирүүсүнү таратты. Бул билдирүүдө бул киши Бүтүн Кыргызстан партияга аябагандай каралоо максатында айткан сөздөрүнү мен байкадым. Экинчи бүгүнкү күндө атайын Бүтүн Кыргызстан партияны каралоо максатында фейктер жана ошондой эле бир топ ушул соц тармактагы бир команда атайын ушул киши менен чогуу бүгүнкү күндөгү ичтериндеги армандарын айтып аябагандай бир жүздөрүнө жылмайы пайда болуп соц тармакта ар кандай маалыматтар чыгарып атат. Урматтуу ажыке, сиз экөөбүз адашпыз. Негизинен атка шек келтирбеңиз. Буга чейин мен сизге Facebook аркылуу көп кайрылууларды жасап келчүмүн тамаша иретинде. Сиз $200,000 деп айтканыңыз бул чындыкка дал келбеген маалымат деп мен байкап атам да. Сиз Атакан Кимсанбаевичтин кайсы жакта отурганын, штабтын кайсы жерде жайгашканын сиз жакшы билесиз. Сиз бул маселени келип ошол жерден тактап туруп, андан кийин сиз маалымат берсеңиз бул туура болмок. $200,000 деп айтылып атат. $200,000 бул акылга сыйбаган нерсе. Сиз bunday акчаны 10 миңге чейин таа бере алам дептирсиз. Бул мүмкүн сом болушу мүмкүн. Себеби бүгүнкү күндө шайлоодо өзүңүз көрүп атасыз, бүгүнкү күндөгү ушундай бир партиялар бүгүнкү күндө чыгып атат. Координаторлорго 100,000 сомго чейин төлө берген кээ бир учурлар дагы бүгүнкү күндө жок эмес. Андан сырткары ар бир айылда 50дөн 100дөн агитаторго айлык төлө берип аткан учурлар дагы бар. Сиз мына маалыматты тактап, так маалыматты алып, андан кийин берсеңиз бул туура болмок. Урматтуу ажыке, сизден дагы да кеч эмес. Сиз бүгүнкү күндө Бүтүн Кыргызстан партиянын колдоочулары жана ошондой эле өзүңүздүн сизди сыйлаган мен сыяктуу инилериңиз, колдоочуларыңыз бүгүнкү күндө сизге биздин оюбуз жаман жака мындай кетелекте сиз кечирим сурап Бүтүн Кыргызстан партиянын колдоочуларынан кечирим сурап мындай маалыматты сиз эркексиз. Келиңиз дагы штабтан Атакан Кимсанбаевич менен чечишип, андан кийин так маалыматты бериңиз. Мен сизди чакырам. Ушул нерсеге чакырам. Сиз депутаттыкка талашкан эмес, сиз президенттикке талашкан, президент болом деген кандидатураңызды койгон. Сиз жогорку кеңеште депутат болгон, бүгүндөгү ажыга барып келген, намаз окуган, сиз таза инсансыз. Сиз өз абериңизди сактаңыз. Ажыке, мен сизден суранам. Сиз маалыматты, так маалыматты алыңыз, так жыйынтык чыгарыңыз, эркекче. Андан кийин маалымат бериңиз. Сиздин мындай кылганыңыз бүгүнкү күндө мен сизге так айтам, Бүтүн Кыргызстан партияны сиз каралоо максатында берген маалыматыңыз бул туура эмес. Улуу урматтуу Турсунбай ажы адашым.